саламатсыздарбы? Азыр мен эми кечинде Глобуста жакшы жаңылыктар болду. Ошолор жөнүндө тааныштырып кетейин. Биринчиси, биз мурун адамдарды кошуп атканда ссылкабызды пригласить друга деген жерден жөнөтпөчүк белек. Мындан кийин башкача кылып жөнөтөбүз. Кандай десеңиздер, Глобуска киребиз, Глобустан сайтка киребиз. Анан ваша команда деген жактан ваши ссылки дегенге киребиз. Анан мына эң биринчи турган ссылканы көчүрөбүз. Мына оң жактагы 2 квадратты бассаңыздар, скопирование деп чыгат. Анан мисалы кимге жөнөтөсүздөр, ошол адамды тандайсыздар. Мисалы мен өзүмдүн номериме жөнөтүп көрөйүн. Жөнөттүңүздөр, кийин ушул ссылканы переслать эле кылып жөнөтө берсеңиздер болот. Эми ушул ссылкага кирип көрөлү. Киргениңиздерди көрдүңүздөрбү? Глобустун жаңы обновление болгон сайты буюрса. Бул жакта более оңоюраак болуп калды. Мына укажите ваш имейл деген жерге ошол каттала турган адам имейлин жазып, подключиться сейчас кылат. Дальше мурункудай эле кошулат да адам. Бул биринчи жаңылык. Бул жаңылык эмне себептен киргизилди? Себептен бизде орустарга же украинецтерге катталып калып атпайбы кээ бир адамдарыбыз? Ошолордун алдын алыш үчүн ссылканы жөнөткөндө спонсору ким экени көрүнүп турат. Сиздер да ссылканы жөнөтүп атканда менин атым чыктыбы деп сураңыздар, макулбу? Анан эгер ал адам бул ваш спонсор деген жогорудагы нерсеге маани бербей эле кирип кетип орустардын астына жазылып кала турган болсо, анда мына изменить деген жерге кирет, ваш спонсордун жанында. Анан дагы изменить басат. Анан сиздердин спонсорунун имейлин жазып применить кылса, ошо сиздердин командаңыздарга кошулат кайра. Ошо бизде ушундай жаңылыктар болду.